бойдоко катын кетирүү, аял кетирүү оңой дейт да. Өзүбүздүн башыбыздан өтпөгөн нерсеге биз баатыр боло беребиз да. Ооба. Байлык, жашоо баардыгы жакшы эле экен биздечи. Кудайга шүгүр болгон болгону үй бүлөлүк маселеде өтө чоң көйгөйлөрүбүз бар экен. Деги эле үй бүлөдө сүйүү сактап турбайт деген мааниде айтып атат да. Эмне үчүн алар бактылуу жашап атат десеңер, Жамиладай сулуу болсо не пайда, жан дүйнөсү жарды болуп турганда. Бирөө жүрөктө капаста, калгандары запаста дейт. Эгер бул болбой калса тиги өтөм тиги. Антип үйлөнө албайсың да. Анан дагы ошол үйлөнүүдөн мурда кайсы нерсени текшербесе кийин кеч болуп калат. Ар бир эркек үйүндө өзүнүн хан сезиш керек. Урушабыз, талашабыз, кырылышабыз, эч качан ажырашпайбыз. Ойноштук зинаны бойдокторго караганда үй бүлөлөр көбүрөөк жасайт. Эркек кандай үй бүлөсүн багууга милдеттүү болсо, аял дагы ошол табып келген нерсени жайгарууга мейилдеттүү. Кыргызстандагы мусулман эркектерге экинчиге үйлөнүштүк важып болуп калып турат. Үй бүлөсүнү тың башкара алган эркек мамлекетти башкарат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Окур мен окуу борбору тарабынан уюштурулган Маегибизге подкастыбызды баштап атабыз. Бүгүнкү биздин темабыз үй бүлө тууралуу болмокчу. Үй бүлөдөгү орчундуу маселелер, ажырашуу алдында тургандардын үй бүлөсүн кантип сактап калабыз, жаңы турмушка аттанып аткандар кандай жар тандаш керек, ал тууралуу кененирээк пайдалуу маек курабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз ушул үй бүлө маселеси боюнча адис, үй бүлөлүк бакыт курсунун автору, ошондой эле Азирети Осмон атындагы Ислам институтунун окуу бөлүм башчысы Мухаммедалим Халил устаз. Кош келиңиз. Кош көрдүк. Биринчиден ассаламу алейкум, урматтуу окурман жамааты. Чекече силерге терең ыраазычылык билдирем, ушундай куттуу студияңарга чакырып бир кепке тартканыңарга. Келип берген сизге да рахмат. Анда эмесе өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз, канча балаңыз бар, келинчегиңиз бар дегендей. Үй бүлөлүсүңбү? Үй бүлөңүз. Көпчүлүк чындыгында ушул сабактарды көрүп, Инстаграмдан, социалдык тармактардан сабактарыбыз Кудайга шүгүр кенен куласын жайып баратат. Көрүп комментарийлерин окуп калам да. Бул өзү деги үйлөнгөнбү, үй бүлө көрбөй эле сүйлөп атат деген кептерди көп окуйбуз. Ошого айта кетейин, үй бүлөлүмүн. 11 жылдык үй бүлөлүк тажрыйбам бар, алхамдулилла. 3 жөжөнүн атасымын, Кудайга шүгүр. Үй бүлөлүк жашоону терең өз жонум менен, жон терим менен тартып көрүп, каталарымды байкап, устаздардын багыттоолоруну алдыга мындай ураан катары сүрүп, ошо менен жашап, жакшы күндү дагы, жаман күндү да кечирип, анан бир эмеден элге бир кеңештебейли болгону бир мындай багытка чыгып жүргөн убагымда бул. Көпчүлүк өзү амал кылбай эле бирөөлөргө акыл үйрөткөнгө уста да. Барыңар белгилүү болгондой эле түрктөрдө жакшы кеп бар. Бекара кары бошомак колай дейт. Бойдоко катын кетирүү, аял кетирүү оңой дейт да. Өзүбүздүн башыбыздан өтпөгөн нерсеге биз баатыр боло беребиз да. Бул нерсе өтө жоопкерчиликтүү. Ошого ушул нерсенин баардыгын жогоруда айткандай эле өзүм татып жашап көрүп, жакшы күндөрүм да, жаман күндөрүм болгондон кийин анан аз да болсо өзүмдөн жаштарга бир аз кеп кеңешимди айтып келатам. Алхамдулилла, буга дагы бир 4 жылдын жүзү болуп 5-чи жылга өтүп баратат. Бул чөйрөдө жүргөнүмө, диний чөйрөдө 19 жылдын жүзү болуп толуп 20 жылга өтүп атат. Дээрлик 20 жылдан бери ушул диний чөйрөдө окуп, окутуп, ушу менен электирем. Алла разы болсун. Чыныгы жол көрсөткүч алым кой сыяктуу болуш керек дейт да. Чыныгы сүт берет деп, өзүнөн сиңип чыккан сүт берет. Өзүндө бар нерсени бериш керек да. Өзү өткөрүп, таптаза кылып бериш керек. А куш балапанына кузумду берет экен да. Алып туруп эле кайра эле. Азыр бизде дагы ошондой психологдор, эксперттер көп болуп кетпөдү. Бир эле жолу көрүп алып эле кайра эле айта бергенчи. Аллах разы болсун. Анда биринчи суроо ошол үй бүлөлүк бакыт курсуну кантип баштап калдыңыз эле, ошонун тарыхын айтып берсеңиз. Тарыхы башталган тарыхы мен ошол кезде Иорданияда окуйт элем. 21-22 жылдарда. Пандемиядан кийин ошол кезде окуп жүргөн кезде өзүм менин адистигим фикх тарабынан, ислам юриспруденциясы тарабы, ошол фикх акыйда жагы. Анан ошо окуп жүргөн кезде Иорданияда Аллах таала өмүрүн узун кылсын, устазыбыз доктор Салах үй бүлө боюнча бир китеп жазып калды. Жазып, анан бизге кадимдей баягындай хужра тартипте дейбиз го биз, отургузуп алдына тезип алып, ар бир сабагы 3 сааттан ашып кете турган деңгээлде ушинтип бир 12-13 отурумда жыйында бизге ушул сабакты өттү да, үй бүлөлүк сабакты. Ошону баштагандан эле биринчи, экинчи күндөн тартып эле Аллах Тааладан бир ушундай бир ой келди да.
ага чейин мен эл журтума бир диниме кайсы тараптан салам кошо алам деген ой нерсе мени кыйнай берет эле да. Анан баягы фик өзүм адистигим фик болсо деле бирок баары бир жоопкерчилик жогору да. Кандай эле эме деп айтат го, ажроокум алел фатва ажроокум аленнар, силердин фатвага чечимге батынганыңар дозокко батынып батыраак кирениңер деп ушул нерсе мени аябай ойлондуруп келет эле. Анан үй бүлө сабак өтүп баштагандан кийин бир негедир ушундай бир түшүнүк келди да мага. Ушу үй бүлө жагынан бир эл журтума диниме бир калай калкка бир пайда тийгизе алат окшойму деп ошол жерден бир нерсени сезе баштадым. Анан ошол устазыбыз өткөндөн кийин ушундай бир түшүнүк келди, эл журттагы эң бир мындай сиңип кеткен көйгөй ушу үй бүлө экен да. Бизде фик билими, башка билимдер, байлык, жашоо баардыгы жакшы эле экен биздечи, Кудайга шүгүр элген болгону үй бүлөлүк маселеде өтө чоң көйгөйлөрүбүз бар экен. Анан ошонун тартыбынан ушул сабакты өзүм сабак окуп бүтөр замат эле дароо ушул сабакты баштадым онлайн баштап, Кудайга шүгүр азыр ушул күнгө чейин бир 5000ге чукул окуучуну окуп, баардыгына сертификат берип, жүздөгөн окуучулар үй бүлө куруп кетишти. Баардыгы Алладан. Ошого чейин канча окуучуларды окутсак, бир дагы бир олуттуу терс пикир ала элекпиз, Кудайга шүгүр. Алладан. Неге? Анткени бул биздин сабак жеке эркектик кызыкчылыкка курулган эмес. Же бир жалаң аялдык кызыкчылыкка, сезимдерге курулган эмес. Тек гана Алла ыраазылыгы үчүн диний баалуулуктар, анан улуттук баалуулукка курулган, эки негизде курулган да. Эми улуттук баалуулук менен диний баалуулукту ким жокко чыгара алат? Эч ким жокко чыгара албайт да. Айланып ушул нерсе кайра кайтып келебиз. Ошол себептен ушул сабактын арасында эмелерди дагы көрдүм, баягы кып-кызыл феминисттер келип да окуду мени. Бир окуучу карындашым келди, устаз мага эркектин деги эле кереги жок дейт. А десем да болбойт, бу десем да болбойт, эч эле көнбөйт. Ошо Иорданияда болчу. Биринчи, экинчи тайпа болсо берели. Анан айлам кетип не десем экен деп, сен жалгыз калсаң эмне кыласың, кечинде акбекке чыгасың да десем, устаз аны айтасыз дейт, мен эркектин эгине тебип жыгытып коем дейт. Бул эмне дегениң десем, мен дейт, баягы черный поезд дейби бир нерсе экен. Ошо мен алектенем. Буну эмнеге алектендиң десем, мен өзүмдү коргош үчүн алектендим дейт. Анан ушинтип ушундай бир кып-кызыл феминисттерди окуду. Барып бир сабак ортодон өтүп калгандан кийин анан мен аялдыкты сездим. Бул эркектер мынтип коргонбойт экен, эркек бир мындай зөөкүр эмес экен, жаман эркектер болот экен, деги эле эркектин баардыгы жаман эмес экен деп түшүнүп, тоба кылып аягында ушул түшүнүктөн арылдым деп чыккандар көп, алхамдулилла. Машалла. Чыныгы бакыт күчтүү аял болгондо эмес. Ооба. Аялдын бакыты негизи алсыздыгында да, баягы назиктигинде, сылыктыгында. Азыркы аялдар мондой болуп калды го бизде. Максатым бул аялдарды басынтуумайын эмес, мен күчтүү болсом коргоно билем, ар тараптуу күчтүү болом дейт. Финансовый да күчтүү болоюн, акылым да, билим да. Буну менен кайра эркектерге жем болууга жол ачылат. Мен максатымдай илимдүү болбо, күчтүү болбо деген жокмун. Күчүң башка жакта сенин, аял киши. Каякта? Алсыздыгыңда. Мисалы, бир жаш бала келип азыр 3 жашта, 4 жашта бизди эме кылса да, мындай кулагыбыздан чойсо, мурдубуздан тартса, эркелик кылса, биз эмне кылабыз? Бир чабабызбы чоңдор? Чаппайбыз да, кайраны жакшы көрөбүз да. Анын алсыздыгы биздей чоң адамдарды дагы баш ийдирип алат да, тизе чөктүрөт. Демек аял да өзүнүн назиктиги, сылыктыгына кайтса, кандай гана күчтүү эркек болбосун, анын алдында тизе чөгөт да. Күч алсыздыкта деген дагы сөз бар. Эң бир маанилүү нерсе да ошол. Эң эме туурасы ошол. Алла разы болсун. Анан ушул сиз көптөн бери ушул бакыт курсун өткөрүп келесиз. Ар кандай окуяларга туш болдуңуз. Ошол үй бүлөдөгү эң оор окуя деп билген бир окуяны айтып берсеңиз. Кандай учурлар болду эле? Кантип чыгышты эле ошол жолдон деген сыяктуу. Эң бир окуя негизи аябай көп болду. Аябай көп. Азыр сен айтсаң мындай тандай албай калып атам, кайсы бирин айтып берейин деп. Мен дагы бир ойлондурган, аягында ажырашуу менен эмеге жыйынтыкталган бир окуяны айтып берейин. Аялы диний окуу жайды бүтүргөн. Айтпай эле коеюн, бир диний окуу жайын. Ошонун чыгаан окуу жайды бүткөн, диний сабаттуу, тафсирден мыкты билет, фиктан мыкты билет, жолу бар, намазы бар, бүт нерсеси бар. Күйөөсү дагы 5 убакыт намазы бар. Экөө 11 жыл жашап, 3 балалуу болуп, 2 жолго түшкөн окуя. Экөө келишти мага келип, экөөнүн урушуп аткан, келишпей аткан нерсесине мындай карасаң бир жаш баладан 5 метр десең болот да, бир момпосу ит алашы урушуп аткандай эле маселе да. Жеп жеңил нерсе. Аябай аракет кылдык. Мындай бир жакшы жол багыт көрсөткөнгө жок, кайтышкан жок да. Экөө тең бекем өздөрүнүн эмесинде туруп алышты. Айтканда бир момпосу үйдү бөлүшө албай, мотурайган бир керемет балдар бар экен. Куран жаттап калыптыр балдар, 11-12 жаштагы балдар. Ошолорго карабай эч бир көйгөй жок финансовый. Бүт бар жайында туруп ажырашып кетишти. Азыр да кээде ошондой ойлонуп, мындай жүрөгүм сыздайт да. Бул жерде мындай атайын бир олуттуу себеп үчүн ажырашсам мейли десек болот да. Себеп деле жок. Момпосу үйдү бөлүшө албай деген. Ал эмне десеңер, жаш кезимде мага көңүл бөлбөй калган деген. Мен абышкасын сурадым да, тиги байкадан, неге сиз жаш кезиңизде жаңы үйлөнгөндө көңүл бөлбөдүңүз? Туура айтып атат аялыңыз десем, эме дейт.
жаңы үйлөнсөм дейт. Ата энесинен бир аз эме болуп калган эме экен да, киши экен. Мен үй бүлө багышым керек деген түшүнүк менен түнү күн иштейт элем дейт. Бирок ошону мойнума алам дейт. Мурда жакшы көңүл бөлө албадым дейт. Азыр бүт нерсени кылып атам, бирок эч болбой атат дейт. Мындай айтканда, азыркы тил менен айтканда көңүл бурулбай калгандыктан ажырашат. Тилекке каршы бул көйгөй барган сайын күчөп барат. Ажырашуулардын саны дагы улам күчөп атат. Ошол ажырашуу боюнча да азыр ушул үй бүлөнү сактоо чын эле оор болуп калдыбы, же биз жоопкерчиликтен качып калдыкпы? Мындай сактап калуу деген бул эскичилик сыяктуу каралып калдыбы? Негизи сактап калууну азыркы замандын адамдары эскиче деп түшүнүп калды. Үй бүлөнү сактап калыштын кажети жок. Өзүңдү жакшы сезбей атасыңбы? Көңүл бурулган сезбей атасыңбы? Мындай айтканда, өзүңдү бактылуу сезбей атасыңбы? Буз деп калышты да азыркылар. Эркеги дагы, аялы дагы. Негизгиси бактылуу болуу эмес, өзүнүн жеке комфорту. Өзүнүн жеке кызыкчылыгы. Жеке өзүн ойломой да, эркеги да өзүн ойломой, аялы да өзүн ойломой да. Ушул боюнча бир эмени айта кетейин. Умар разияллаху бир эме келет. Аял киши келет да. Келип, "О, момундардын амири, мен жолдошумду сүйбөйм" дейт. Жакпайт мага дейт. Мага көңүл жетпей атат. Мен ага көңүл кое албай атам. Анын көңүлү мага жок, кыскасы. Мен аны жактырбайм дейт. Ажырашам дегендей маанилде айтып келет. Десе Умар разияллаху эмне кылат? Момундардын башчысы. Эми сүйбөй атасыңбы? Сүйбөй атсаң анда сүйгөнүңө тей дебейт да, азыркыларга окшопчу. Сенин укугуң бар, ажырашып кетсең болот дебейт. Эмне дейт? О, аялдар дейт, момун аялдар дейт. Эч качан үй бүлөңөрдү сүйүү жок, сүйбөй калдым, көңүлүм жок деп бузбагыла дейт. Анткени момундардын көпчүлүгү, бактылуу жашап аткан үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү дейт, сүйүүгө куруп жашап атпайт дейт алар. Деги эле үй бүлөдө сүйүү сактап турбайт деген маанилде айтып атат да. Эмне үчүн алар бактылуу жашап атат десеңер, көпчүлүк бактылуу үй бүлөлөр улуттук баалуулуктун негизинде жана диний баалуулуктун негизинде үй бүлөсүн сактап бактылуу жашап атат. Демек, ар бир бактылуу жашап аткан үй бүлөдө эле сүйүү бар деген кеп жок да. Көңүл бар, бардык нерсе эле комфорт болуп атат деген кеп жок да. Периште эмеспиз да, дайым эле сүйө бербейбиз. Сүйүү баягы сүйүнгөндө эмес, сүйүү күйүнгөндө дейт. Сүйүү кызыкчылыктар бүткөн кезде дейт. Эртең турмуш башталган кезде ар дайым эле сүйүп отура бербейсиң да. Карзың көбөйөт, ден соолугуң начарлайт, ал убакта деле ар дайым эле аялыңды сүйө албайсың. Аялың деле ар дайым сүйө албайт. Улуттук баалуулуктун негизинде, диний баалуулуктун негизинде үй бүлөнү сакташ керек. Биздин ата бабалар дагы, чоң энелерибиз, чоң апаларыбыз бардыгы ушул улуттук баалуулуктун негизинде үй бүлөнү сактап келишкен. Бир жолу мындай болду. Бир 2 жыл болуп калды окшойт. Шаарда чоң семинар өтүп атсам, бир чоң апа, бир 80ге таяп калган апа мен ушул семинарыма келип калыптыр. Анан сүйлөп атсам, кол көтөрүп бир уруксат сурап калды да. Балам дейт, ушул үй бүлө ажырашуу эме боюнча айтып атат да. Көрсө эме апанын эмеси, турмуш жолу ажырашуу эме менен башталган экен, ала качуу менен башталган экен. Эч бир көңүлү жок, сүйбөй эле, ыктыярсыз эле баш кошкон экен да. Анан мен күтүп турам дейм, ажырашып кеттү экен десем, айтат, канча балалуу болдук дейт, неберелүү чөбөрөлүк болду дейт. Абышкамды да акыретке узаттым дейт. Сүйүп да калдым да абышкамды дейт. Аябай берилип, эч кандай эмем жок дейт. Эч кандай бир капалчылык, наразылыгым жок дейт дагы. Анан эме дейт. Биз не кылып жашадык дейт, баягы улуттук баалуулук негизинде, кой ажырашпайын. Тапканым ушул, маңдайыма жазылган ушул, ушунун жакшысына, жаманына дагы көнөйүн, сабыр деп бактылуу болдум дейт. Ошол апал кызыгы менин семинарыма эмес, башка семинарга келген экен, жараткандын эмеси менен эме бөлмөлөрдөн адашып алып келип калыптыр. Таң калыштуу болду ошентип. Айтайын дегеним, көпчүлүк мурдакылардын бактылуу болгондугу баягы улуттук баалуулуктун негизинде. Ушул диний баалуулук, улуттук баалуулукту дагы да бир аз мындай деталдуу түрдө ачыктасак, бактылуулуктун сыры эмнеде? Диний баалуулуктан баштасак, ажырашуу биринчи чечим эмес да. Азыркы жаштарда ажырашуу бар да, талак бар да деп эле келишпей калганда эле биринчи чечим ажырашуу деп ойлошот. Акыркы чечим ажырашуу, биринчи чечим эмес. Бул бир тарабы. Экинчи тарабы, диний баалуулук деген жакшы чыкса дагы жараткандан сыноо, жаман чыкса да жараткандан сыноо. Ушуну аял да түшүнүш керек, эркек да түшүнүш керек. Жакшы түшүнсө, жакшы чыкса шүгүр, жаман чыкса сабыр. Эгерде биз ушул түшүнүк менен, ушул ишеним менен жашап алсак, анда динсиздерден не айырмабыз бар? Динсиздер ушундай да, жакшы чыгып калса улантыра берейин жашоомду, жаман чыгып калса токтотоюн жашоомду дейт. Биз Кудайга ишенгендер бергенине да шүгүр кылабыз, бербегенине да шүгүр кылабыз. Бергенине да ыраазы болушубуз керек, бербегенине да ыраазы болушубуз керек. Биз Кудай бизге карыз эмес да, сени сөзсүз бактылуу кылганга же сөзсүз бактсыз кылганга милдеттүү эмес да. Ошого кандай болсо деле жана Кудайдан деп билип, ошого шүгүр же сабыр кылып билишибиз керек. Эми бул жерде баягы уур токмок, саба уур болсо деле сабыр, андай маселе эмес бул. Мисалы, жолдошу бир аз жалкоорак дейли, мисалы бир аз оройраак, бир аз катаалыраак дейли.
мисалы үчүн баягы романтиканы билбейт дейли, жылуу сүйлөгөнү билбейт, бирок өз милдетин так аткарат. Жакшы ата, жакшы багат, жакшы каржылайт, эч кимге жедирип койбойт, жаман сөздөн, жаман көздөн коргойт. Дагы эмне керек бар да, мисалы. Же аялы. Бир аз тамак аш оокаттан бир аз начарыраак, бирок жакшы аял, ар намустуу, балдарын жакшы тарбиялайт, жакшы келин, жакшы эне, жакшы жубай. Бир аз кемчиликтери бар. Бунда эмне бар мисалы? Ал сен кыялданган, таза сен кыялданган укмуш тамак жасаган аял болбосо деле сабыр кылып коесуң. Жашоо кетет. Бул диний баалуулук. Улуттук баалуулук деген эми көбүнчө ошо силер деле угуп окуп калсаңар керек. Чоң энелерде баягы эрден чыкты деген бул мындай өлүмгө төтө эле кеп болгон. Эрден мен кимдин кызымын деген эме менен урам менен чыгган да. Мен атам эл караган жүзүн жер каратпайм. Эрден чыкты деген кеп алып бербейм дешкен. Эң кызыгы ошол доордо, айрыкча могу сарылар доорундагы доордо көпчүлүгү баягы ичип алып келип сабап урган. Азыр сабап урушпайт негизи. Азыр бир аз катуу урушпагондор эле эме зордукчу зөкүр болуп кетти да. Амурда ичип келип сабашкан эркектер аялдарды. Ошого да сабыр кылып чыдап үй бүлөлөрүн сактап калышкан. Максат сабасын деген жерим жок. Болгону азыркылар сабабай кайра аялдардын көңүлүн карап жашаса деле, бирок аялдардын кыялдарын орундатпагандыгы үчүн эле абьюзер зөкүр болуп калды да. Азыр мисалы сабыр кылуу бар, анан кийин мындай өзүн тебелетүү бар да. Ошонун айырмасын билбей калды окшойт ошо. Чеги жана сабыр кылуу деген бир аз жокчулукка сабыр кыласың. Кыялдарың орундабай калса сабыр кыласың. Бир аз үй бүлөдө бир көйгөйлөр пайда болуп калса сабыр кыласың. Бирок бул нерсе баягы ден соолугуңа зыян келип аткан, уртокмокко калып аткандар эмес. Уртокмокко калсаң да сабыр кыл деген нерсе жок. Андай нерсени түшүнүп калбаш керек. Бул сөзүмдөн аял зат үчүн түшүнүп калбасын, бул эркектер урдуруп, зомбулукчулук кылдырып эле анан биз сабыр кыл дейт. Андай маселе жок. Динде деле андай маселе жок. Эгерде керек болсо нике кыйып атканда монтип шарт коебуз. Кээ бир аалымдар да ушинтип шарт коюшат. Эмне дейт? Себепсиз камчы урсаң, аял талап кылууга, талагын алууга укугу бар. Ушундай шарт коюшат. Демек, сабырдын чеги ушундай. Бардык нерсени камсыздап атат, бирок сенин кыялдарың орундата албай калса, же сен кыялданганда эркек чыкпай калса деле сабыр кыласың. Тилекке каршы бирок ошол биринчи эле мүмкүнчүлүктө ажырашууга себеп боло турган, жол ачып кое турган психологдор дагы көбөйүп кетти да. Булардын эмне башка түшүнүк менен жашагандардан улам келип атабы бул түшүнүк? Ушуну негизи бир аз ачыктап алайлы. Психологду эме дейли, псевдопсихолог дейли, дагы жакшыраак болсун. Анткени психология бул тастыкталган бир жакшы эле билим негизи. Аң сезимден жабыркагандар үчүн дарылай турган, медициналык тараптан дарылай турган жакшы эле нерсе да. Бирок ошо психология эмесине жабынып алышып, псевдопсихологдор, инфо өлөлөр деп койсок болот, ушулар көбөйүп кетти. Ушулар үй бүлөнү мындай бизде кыргызча айтылгандай артык кылам деп тыртык кылып атат. Көзүнөн көзүн алам деп көзүн чукуп алып атат. Адамга көйгөйлүү келген аялдын жекече өзүнө айтыла турган нерсени үй бүлөдө жакшы эле жашап аткан баардык аялдарга айтып атат. Демек мен деле ушундай кылсам болот экен күйөөм деп барып анан үй бүлөсүнө талкуулап атат. Бул каяктан келди десең, бизде баарыңарга белгилүү болгондой эле динде руханият билими бар, жан дүйнө билими бар. Жан дүйнө билими бул тасаввуф деп аталат. Ошо тасаввуф билими бизде Орто Азия чөлкөмүндө бир аз сустап кеткендигине байланыштуу, айрыкча тиги доордон кийин сустап кеткендигине байланыштуу ошол бош орунду толтуруш керек болду. Анан бизге ошол тараптан келди дагы жолугу бары да, жолугу жогу дагы устаз ашкасы да, такуу ашкасы да бүт бары эле эмне кылып чыкты, баягы аялдарга акыл үйрөткөн аялдар деп коем мен. Ошолор аябай көбөйүп кетти дагы. Тасаввуф бере турган, жан дүйнө билим бере турган чыныгы оолуялар жан дүйнөнү байыта турган нерсени алар өздөрүнө наставник деген ат менен ушулар чыга калышты дагы. Анан бардык адам ошол нерсе сустап турат да. Бүт бары сустап турабыз. Намаз окугандар да окуган, бүт бары жан дүйнөгө сустап турабыз. Анан ошого берилип кеттик дагы. Ошону айтканы түз, ошону айткан кумшекери дагы туз, ошону пайдаланыш керек деп эле анан үй бүлөлөр тилекке каршы бузулуп атат. Бул тараптарга бир аз басым жасасаңар, мен өзүм жекече изилдөөлөр менен эме кылсам, булар бир эле кеп бар. Ошол кепти эсенге тарабы айлана берет. Мисалы үчүн маалымат издегенде мен көбүнчө өзүмдүн тажрыйбамда арт тилден издегенге аракет кылам. Себеби бир тилден эме кылсак бир жака кыйта берет. Мисалы орусча эле же түркчө эле же арабча эле кыла берсек болбойт. Ошол мүмкүнчүлүк болушунча арт тилден изилдесек көбүнчө монтип байкайм мен. Түркияда бир эме башталса, ошо психологиялык бир багыттоо башталса, ошол бир айдын тегерегинде бизге келет. Орусияга келет, Орусиядан анан бизге кирип келет, ушундай да. Ошол эле сөз айлана берет. Ал сөз эч бир Куранга же эч бир диний баалуулукка туура келбейт. Болгону психологиялык илим изилдөө дегенге таянат. Ошол изилдөө боюнча да бир нерсени айта кетейин.
азыркы жаштар көбүнчө илимий изилдөөнү дин катары көрүп алышкан. Ал илимий изилдөө жакшы нерсе, сонун. Бирок ал дин эмес. Аны сен кармаганга, ошого таянып жашоого, ошону бир негиз тутуп алышыңа милдеттүү эмес. Изилдөөлөр көрсөтсө эле ушундай кылыш керек деген нерсе жок да. Бир жаңы маалымат болду. Мен дагы үйлөндүм да, үйлөнгөнүмө бир 4 айдын жүзү болду окшойт. Мурда билчү эмесмин да көп нерсени. Азыр үйлөнгөндөн кийин үйлөнүү, үй бүлө бул өзүнчө бир чоң илимди, анын ичинде саясат бар экен. Мен ушуну Иорданияда окууда эмеде үй бүлөлүк сабакты баштаган кезде анча мынча жора жолдоштор үй бүлөдөн да сабак болчу эле деген да мага. Бирок өтө зарыл неме экен да, мындай саясат, ар биринин ордорунда стратегия керек экен. Эме кылыш үчүнчү, башкарыш үчүнчү. Үй бүлөсүнү тың башкара алган эме эркек мамлекетти башкарат ал. Ошол мен жаңы ошол үйлөнүп туугандарыбыз чакырдык да. Мындай байланышып атабыз да, туугандар менен аралашып атабыз жаңы үйлөнгөндөн кийин. Мен сырттан байкаганды жакшы көрөм да, тип сырттан байкап турсам, кыйла саясат болот экен да. Анан ал жактан сөз айтылып, бул жактан сөздөр болуп атат, анан үй бүлө саясат экен деп ошол жерде ачык эле айткам да. Интригалар көп болот экен. Уже эле учтары билине баштады депчи. Анан эркек кишиге бул жерде да жоопкерчилик чоң экен да. Мындай байкап, кайсы жерде жанагы шахмат сыяктуу жүрүш керек. Туура ход кылышың керек. Туура жооп кылышың керек. Бунун көңүлүн орута албай же бунун да көңүлүн орута албай, мындай туура чечим кабыл алыш үчүн мындай дипломатиялыктагы немелер керек экен да. Ошолорду байкап. Туура айтасың. Ушул көбүнчө кайнене келейин маселесинде мен муну сабактарда да айтып келем. Ортодо ушул жерде эркек акылмандуулук кылбаса, үй бүлөсүн талкалап алат, же ата энесинен ажырап калышы мүмкүн да. Эркек ушул жерде бир жакшы мындай орой айтканда актер болуш керек да. Же жакшы мындай дипломат болуш керек. Туура. Апаңдын да көңүлүн табасың, аялыңдын да көңүлүн табасың. Мен ошол жаңы үйлөнгөндөн кийин эле апам биз менен болчу да. Анан өкүл апам Мансур байкенин келинчеги кеңеш айтты да ошол учурда элечи. Эми өкүл апа, өкүл атанын бир немеси милдети ошол. Азыр апаң кызганат деди да. Башында кызганат деди. Кызганат. Азыр апаңа көбүрөөк көңүл бур деди. Эгер аялыңа көбүрөөк көңүл буруп койсоң, бир аз туура эмес болуп калат. Деди. Анан дедим дагы. Мен келинчегим анча мамиле кылган жокмун. Мындай сырттай эле мамиле кылып койдум да. Көбүнчө апам агытап турдум да. Анан байкасам, ошол жерде дагы мындай апамды байкап турдум да. Болот экен да, эмне кылат, кандай кылат деп мындай. Сени карап турат. Кызгангансып мындай. Ошо эрезеге жеткен балам эмне кылат деп турат да. Бул мындай аялдык табият эле да бул. Кемчилик эмес мындай. Кемчилик эмес, ошондой табият ушундай. Анан ошентип айткандан мен байкадым да. Анан Аллах разы болсун, ошол учурда дагы мынтип туура чыгып кеттик да, ошол абалданчы. Багыттар жакшы болгон. Багыттарды жакшы башкарып кеттик да. Ошентип жакшы болуп кетти. Азыр дагы жакшы да. Балансты сактап турганычы. Ошол бул жанагы макал бар го. Сүйүү деген сүйүү эмес бетиңден, сүйүү деген сүзүү өтүү деңизден депчи. Аллах Таала Куранда да атайын берилип айтат да, бул ар-rijālu qawwamūna 'ala-n-nisā. Эркектер аялдардын үстүнө түзмө түз которсок өкүмдарлык кылат деп которсок болот. Бирок бунун терең мааниси бул аялдар деген тек гана өзүнүн аялдары эмес, деги эле аял затты башкарып турат. Кантип башкарып турат? Бир аял апасы, бир аял карындашы, бир аял эжеси, айтор ушундай. Бул жакта аялы, балким аялдары, ушунун баардыгын тең салмак кармап тура турган эркек да. Эркек ушул жерден кайсы жерден кадам тайса, жанагылар баардыгы бири-бирин тытып коюшу мүмкүн да. Алар жамандыктан эмес, болгону сен эркек тең салмакты кармай албагандыктан. Башкара албай калгандыктан. Ошондой экен. Жанагы тесменин жиби сыяктуу эле экен да. Туура эмес кылып чачырап кетет да. Мончоктой баардыгы чачырап кетет. Башынан кармап туруш керек экен. Башынан кармап туруу дегенди да башкача түшүнөт азыр. Башынан карма десе бизде баягындай мондай зөкүрчүлүк менен монтип кармап турат деп коет, андай эмес. Аллах разы болсун. Анда дагы кийинки суроолор ошол азыр биздин өзүбүздүн эле абал, материалдык абалыбыз өсүп атат. Улам байып атабыз да, бурункуга салыштырмалуу. Бирок бактылуулук азайып атат да. Бунун сыры эмнеде? Эмне үчүн мындай абалга келип атабыз да? Ошого мен бир сөз жазып койдум эле мага социалдык тармакка. Азыркы заманда байлык табуу оңой, бакыт табуу кыйын болуп калды депчи. Эми сыры эмнеде деп атасың? Бул бизде дүйнөдө көптөгөн таасирлер бар да. Көптөгөн таасирлер
айтпасак деле түшүнүп турасыңар кимдер экенин. Ошо көптөгөн динден узак, динге такыр тиешеси жок, бул дүйнөнү бейиш деп элестеткен, бул дүйнөдө өздөрүнүн кожоюн деп элестеткен, керек болсо бул дүйнөдө Кудайдын өзүнүн балдары деп элестеткен инсандар, динге эле душман эмес, деги эле адамзатка душман болгон адамдар дүйнөпарасттыкка, мындай айтканда дүйнөгө, капиталисттик мындай айтканда тек гана ушул материалдык жашоого көбүрөөк кызыктырып атат бизди. Ар тармак менен, социалдык тармак нерсе менен бизди мындай айтканда дүйнө кулу кылдырып атат да. Өлбөчүдөй жашайт. Өлбөчүдөй жашап калды. Азыр ийгилик дегенде биз эмен түшүнүп калдык да. Мисалы эркектин ийгилиги эмне десең, жакшы унаасы болсо, жакшы ишке орношсо, иши жүрүшүп кетсе, бул ийгиликтүү эркек деп. Формализм, материализм доору болуп калат. Ошого дароо эле ошол жүрөктүн эме жүрөгүбүзгө дүйнөнү киргизип салдык. Ар тармактан, социалдык тармактан, жора жолдоштон, коом күтүүдөн, ар жактан жалаң жатып турсак бизден эмне максат? Канча акча табам, айлыгым качан көбөйөт, качан бизнес ачам, акчамды качан алам, бүт дүйнө сүйлөшөбүз да. Кечке дүйнөнү сүйлөшө берсек, анан бакыт өзү эле кетип калбайбы? Эртели кечке бактылуулукту сүйлөшүбүз керек биз. Түрктөрдө жакшы кеп барбы? Чожукларыңызды мутлу этмейин, мутмаин эдин дейт. Бактылуулук кылам деп, мисалы балаңа мен эң акыркы айфон алып берем десең, алып берген күнү 1-2 күн тим эле сени төрт тарабыңдан, төрт көзүң менен мындай тегерен бактылуу болот да. Аябай айтканды кылыпчы балаң. 4 күн өтпөй ошо балаң бактысыз болот. Неге? Анткени 4 күндөн кийин андан кийинки модель чыгат, сен аны алып бере албайсың, сен бактысыз болот. Балаңды бактысыз, балаңды бактылуу кыла албайсың, сен да бактысызсың да. Ошол себептен балдарга, деги эле аял затыга, деги эле бүт коомго өзүбүз материалдык нерсе менен бактылуулук издебей, биз бар нерсе менен тынч болууга, жүрөк тынчтандырууга басым жасаш керек. Балдарыбызды ушинтип тарбияласак, бар нерсебиз менен бактылуу болушка аракет кылыш керек. Антпей биз жанагындай материалдарды көбөйтүүгө, аны жаңылап турууга кете берсек, бунун чеги болбойт да. Мисалы бир эме айта кетейин. Сен дейли бир миллиардерсиң дейли. Мен кембагалмын. Мен бир шайтан араба ала албай атам да. Ал 10 000 сом экен. Сен бир яхта ала албай атасың. Ал 10 миллион экен. Ушул жерде сен да кембагалсың, мен да кембагалмын. Окшош эле экөөбүз. Эгерде ушул жерде менин жан дүйнөм бай болсо, ошол шайтан араба ала албай атсам деле бактылуумун да. Эгерде сенде эме болбосо, жана жан дүйнөң бай болбосо, жана яхтага жетмейсең баары эле кембагалсың. Ошого биз жан дүйнө байытууну эме көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Жан жак күбөлүбүздү байытуу эмес. Эгер бактылуулукту да ошол материалдык нерсеге байлап койгондо Аллах адилетсиздик болуп калмак да. Ооба, бирине берип экинчисине жок. Ошондой да, жөнөкөй нерседе баары жете ала турган бир нерсеге коюп койгон да бактылуулукту. Аллах разы болсун. Анда эми башынан болсун сөз. Жаңы үйлөнүп баштагандардан баштайлы. Эмне үчүн азыр жаштар үйлөнө албай жатышат? Себеби эмнеде? Бунун себебин бир деп айта албайбыз. Көп себептер бар. Ошонун арасынан менин пикиримде, мен дайыма окуучуларга да тамашалап айтып коем. Мурун иштебей калды. Не иштебей? Мурун иштебей калды. Түшүнгөн жаксыңбы? Мурун иштебей калды. Бул эмне деген, мурунга кандай тиешеси бар десең, атыр алып көргөнбүз да бардыгыбыз. Атыр саткан жерге барганда сен каалаган бир атыр бар. Ошого барасың, ошону издеп барасың, ошону бергенден кийин сага сатуучу момундай дагы бар дейт. Аны да жытап көрөсүң. Бунун дагы бир варианты бар. Аны да жытап көрөсүң. 3-4-өн жыттагандан кийин сен мурдун иштеп. Башың айланып калат, кайсынысын тандаш. Башың айланып калат, ала албай кетип калышың мүмкүн. Кайра өзүңө келишиң үчүн сага бир кофе же бир ачуу нерсе жыттандырыш керек. Эсиңе келтирип коюш керек. Түшүндүрө алдымбы? Эмне максаттан азыр жаштар үйлөнбөй калды? Мындай айтканда, азыркы жаштардын көп себептен бир себеби мурундары иштебей калды. Кантип мурун иштебей калды? Тандоо көп. Вариант көп. Азыр кыз жок деген жигиттерде бери дегенде 5 бар. Бирөө жүрөктө капаста, калгандары запаста дейт. Эгер бул болбой калса, тиги өтөм, тиги. Антип үйлөнө албайсың да. Тигиси бунда бар сыпат, тигинде жок. Тигинде бар сыпат, мында жок. Жүрө бересиң ушинтип. Баардын сыпатын сен бирөөгө чогултуп алайын дейсиң, ал эч качан чогулбойт. Мурда кандай болгон? Мурда үйлөнүү жеңил болгондугу кыз көргөн эмес алар. Эркек көргөн эмес. Көргөн эркек болгондо болду, ошону жактырган, ошону сүйгөн. Түшүндүрө алдымбы? Демек мурун иштебей калды деген ушундай да. Демек өтө көп вариант болгондуктан, көп көргөндүктөн, көп аралашкандыктан, көп сүйлөшкөндүктөн тандай албай атышат азыр. Мен азыр кыз жок, эркек жок дегенге канча кошулбайм. Тандай албай баш айланып атканга көбүрөөк эме болот да. Бул эле эмес, негизи бар толтура себептери, бири ушул да. Ушундай эмелерге жаштарга бир лайфхак десем болобу, инсайт десем болобу. Ушулар бир айча телефонун өчүрсө, бир айча өзү обочолонсо, бир аз мындай болжолдуу да бир айча деген.
баягы жактырбай жүргөн кыздарын да жактырып калат. Ошо үйлөнгүсү келип кетет аябай. Жактырбай жүргөн жигиттерди да жактырып, бул жакшы эле жигит турбайбы деп калат. Ооба биз көбөйгөн сайын ошо сиз Вариант көп мурунубуз иштебей калды. Тандай албай каласың да, тандай албай калды. Жанагы эски учурда окуялар да көп го. Ойлоо заттар бир шаарга түшүп анан кийин биринчи күнү аябай таасирленет, кийин таасирленбей калат депчи. Ошол сыяктуу азыр дагы духелер көбөйүп кеткен үчүн мурундар иштебей. Азыр мисалы кыздардын түрүн көрүп калдык. Жигиттердин түрүн көрүп калабыз да. Тандай албайт. Мындай карап азыр байын тандайбы, акылмандууну тандайбы, илимдүүсүн тандайбы, бунусун тандайбы. Көп мага суроо беришет. Устаз, илимдүүнү тандайбы, такыбалысын тандайбы дейт. Бир диний чөйрөдө жүргөндөрчү. Ара мындайрактар болсо байын тандайбы, же акылманын тандайбы, ушинтип эле жүрө берет. Эми кайсысын тандаш керек? Критерийлерди айтып берсеңиз. Эркектер кыздардын кайсы эмелерине алданып калба, же болбосо карабаш керек деген. Жолугуна, намазына алданба. Жогорку билимине таңданба. Жамиладай сулуу болсо не пайда? Жан дүйнөсү жарды болуп турганда. Демек, азыр бизде диний чөйрөдө жүргөндөр жолугу бар, намазы бар деп эле кете берет. Бирок жан дүйнөсү жарды болушу мүмкүн анын. Демек, жан дүйнө жактан жаңылып калбашыбыз керекпиз. Жан дүйнөсү бай, кыз тапсак буюрса. Негизгиси ошол. Негизгиси ошол. Ошонун ичинде баардык нерсеси бар. Уяттуулугу, такыбалыгы, бүт нерсеси ошол. Жан дүйнөсү жарды болуш керек да. Кыздарга айтарыбыз, кыздар акчасына тапканына кызыкпа. Айга жеткендерге жүрөгүңдү ысытпа. Акылы ашып ташып турса не пайда? Алланын ага берген аманатын унутса. Демек, акылдуу экен, айга жетиптир, Амазонду иштейт экен, тигиндей экен, мындай экен деп кызык эркекке. Сени Аллага аманат кылып берип атат. Аманатын унуткан эркек болсо не пайда ал эркектен? Эч кандай пайда жок. Үчтү сөз болуп чакалып да кеттим. Ушуну кайра айтып коет окшойсуз. Экөөнү тең бир кайра айтып берейин. Кайра. Жолугуна, намазына алданба. Жогорку билимине таңданба. Жамиладай сулуу болсо не пайда? Жан дүйнөсү жарды болуп турганда. Эркектер үчүн. Бунун ичинде бүт терең ойлонсо баардык нерсе камтылган. Жолугу болсун, намазы болсун, илими болсун, сулуу болсун, баардык нерсеси болсун. Жан дүйнөсү жарды болуп турса, ал аялдан не пайда сага? Ушулардын эч нерсеси болбосо деле, бирок жан дүйнөсү бай болуп турса, калган баардык акырындык менен боло берет. Жолугу да болот, намазы да болот, бүт бар болот иншалла. Ошол эле илими дагы, билими дагы болот. Бүт бар болот. Бирок ушулардын баардыгын болтуртуп алып, жан дүйнөсү жарды болуп турса, анда сен ал сулуу болсун, укмуш болсун не пайда анда? Жанагы башында айтып кеткен мисалдагы үй бүлө. Ооба, дал өзү жана бир окуяда айтып бердим го ошондой. Эми кыздарыбызга айта турган кебим, акчасына тапканына кызыкпа. Айга жеткендерге жүрөгүңдү жылытпа. Акылы ашып ташып турса не пайда? Алланын ага берген аманатын унутса. Айтканда, сен кыз бала эркекке берилген аманатсың сен. Сенин аманат экенин унутуп калса, ал акылдуу болсун, Амазондо иштесин, Илон Масктын ассистенти болсун, SpaceX менен Марска учсун, не пайда ал эркектен? Эркектин үй бүлөдөгү эң бир диндар эркек деп дейт го биздин эже карындаштарыбыз. Аманатка ээ чыккан эркек. Ушул диндар деген сөз. Ал кандай десең, эркектеги эң мыкты сыпат сүйсө баш тажы кылып алат аялды. Эгерде сени сүйбөй калса, эч качан сага зөөкүрлүк, зулум кылбайт. Аял зат ушуну билиш керек да. Диндар дегенде биздин эже карындаштар сакалы бар экен, муруту бар экен, намаз окуйт экен, анан бияка чыгат экен, тияка чыгат экен, моундай экен деген жок. Канчалаган диндарларды көрдүк. Аялыны байлап алып салгандарды көрдүк. Бир келин кайрылып калды мага. Мен ушундай зорлук зомбулукка кабылтам деген мен ойлодум, бир ичкен бир аракетчи окшойт десем, сакалым моундай киндигин айтышат дейт. Мени кош бойлуу учурумда байлап алып сабайт дейт. Болбосо 5 убак намаз, тахажжуд бар укмуш да. Тахажжуд болсо не аманатына кыянат кылып атса. Ал диндар эркек болбойт ал. Тахажжуд окуса, 5 убак намаз окуса, ооба, бул жагынан диндар болушу мүмкүн, үй бүлө жактан диндар дей албайбыз аны. Аллах сактасын. Эми жакшы нерсени айтып кеттиңиз. Ошол жан дүйнөсү бай адамдын белгилери кандай болот? Ошол учурда аманатка бек эркектин белгилери кандай болот? Жан дүйнөсү бай эркекти каяктан билебиз атасың? Негизи турмушка чыкпай, үйлөнбөй, ким кандай экенин биле албайсың. Азыркы жаштар ушинтип ойлойт да, мен баардыгын билип алып дийем, баардыгын билип алып үйлөнөм, биле албайсың. Кыргыз не дейт? Котур ташы койнуда дейт. Мал аласы сыртында, адам аласы ичинде дейт, биле албайсың. Инсан менен 1000 жыл жашасаң да ким экендигин биле албайсың. Ошол себептен эми бир аз аламаттар бар.
ошондой эркек экендигин байкаш үчүн жаштар ушуну түшүнүш керек, айрыкча эже карындаштарыбыз. Кайсыл үйдө аял заты кордолуп, зордолуп, бир уртук мокко кабылып, урмат сыйы сакталбай, экинчи сортко кошулуп аткан үй бүлө болуп аткан болсо, ошол жакка сен бүлө болбо да аялкыш. Демек кайсыл үйдө аялдарын коргоп атса, эже карындаштарын коргоп атса, колдоп атса, жаман көздөн, жаман сөздөн сактап атса, ошол жака бүлө бол. Сени дагы ошол аялдардын арасына кошуп алат дагы, сени да коргоп алышат ошол үй бүлө. Буну кантип билебиз десең, буну мындай бир багыты жок да, мынтип билип аласың деп. Аны ар ким өз тарабынан билип алат. Бирөө сураштырат, бирөө эме кылат, айтор ушинтип да калат. Эркектер кантип аялдын мыкты экендигин билебиз десеңер, кайсы үй бүлөдө эркектери келаткан кезде аялдары айбыкпаса, ошол үйдөн кыз алба. Агасы келатканда, атасы келаткан кезде аялы, ошол үйдүн аялдары, кызы, эжеси, карындашы, аялы айбыкпаса, түшүнүктүү эле? Азыркы жаштар айбыкпаса деген түшүнбөйт анча. Айбыкпасабы же Жок, башкача? айбыкпаса. Айбыгуу деген кеп бар бизде кыргызда. Биринчи жолу атасыңбы? Айбыгуу деген эмне деген сөз? Айбыгуунун ичинде 15% уялуу, 15% сыйлоо, 15% урматтоо, 15% кыскасы баардыгынан чогулуп, айбыгуу деген баягы коркуу деген мааниде эмес, үркүү деген эмес, мындай айбыгып турат да. Биздин бул мындай илгерки сөздөрүбүздөн да. Демек кайсыл үйдө аялдары эркектерин айбыкпаса, сестенип турбаса, өзүн абайлап, оңдоп түздөп турбаса, бул үйдөн кыз алба да. Сени да ошондой кылып, сени да бир эч кандай эркек катары сыйлап, урматтап, же жолдош катары, үй ээси катары кылып тебелеп тепсеп кетет да, жөн эле. Бул эми бир аз ошо аламаттары ушундай. Ал эми жанагы көп айтылып келет го, 3 жолу жолугуу. Ушул кандай негизи? 3 жол болуш керекпи, же андан ашып кетсем эмне болот, жетпей калсам эмне болот деген сыяктуу. Ошо диний чөйрөдө жүргөндөр, менин ошо кесиптештерим көп 3 жол жолугуш керек деп айтат. Кээ бирлер 7 жол жолугуш керек деп айтат. Ошолор каяктан хадис алып, каяктан диний эмеге таянып айтышат, биле албайм ал жагын. Ушуну айтып коеюн, мен 3 жол жолугуу, 5 жол жолугуу деген кеп жок динде. Негизи жолугушуунун сырын айтып берейин. Жолугушуу азыркы жаштар таанышуу деп түшүнөт да. Жолугушуу таанышуу эмес. Жолугушуу жагышуу. Неге жолугушууга чыгасың? Жагабы, жакпайбы, ошону чечиш үчүн. Бул жактан карасак бир эле жолугушуу жетиштүү болот. Бул хадистин негизинде айттым мен, бул өз сөзүм эмес. Пайгамбар алейхисалам Жабир разияллаху болсо керек, адашып эле калбасам, же Мугир ибн Шуба, ошо эки сахабанын бирөөсү болсо керек. Мен үйлөндүм дейт, я Расулалла, мен үйлөндүм дейт. Көрдүңбү дейт пайгамбар. Жок, көрбөй эле үйлөнүп алдым дейт. Өкүл аркылуу үйлөнсө болот да. Десе пайгамбар дейт, фазхаб фанзур илейха дейт. Бар, көр, мындай бизче айтканда жолугуп көр. Барып жолугуп көрүүң экөөң ортоңдо сүйүү, мындай түшүнүшүү, жагышуу болуп пайда болушуна себеп болот дейт. Демек ушул жерден түшүнсөк болот, жолугушуунун сыры таанышуу деген жок, билип аласың деген жок. Ошол адам сага адам катары жагабы, жакпайбы ошол кыз же эркек? Жана устаздар көп айтып кетет го, бир былк этсе болду. Ошо бир чырк этсин, бир былк этсин, жүрөгүң бир зырт этсин да. Ошондой болобу, болбойбу? Себеби сен жашайсың да ал эркек менен, ошол аял менен жашайсың, сага жагып турган адам болуш керек. Биздин жаштар азыр мен жолугушууга неге чыгам? Мага мен аны таанып алам, таанытпайт ал сага. Канча жол таанытпайт. Экинчи жүзүн көрсөтөт, бешинчи жүзүн көрсөтөт. Эч качан сага чыныгы жүзүн көрсөтпөйт. Бардыгыбыз ушундайбыз. Эч качан айыбызды бирөөгө көрсөтпөйбүз. Айрыкча бир олуттуу нерсе кадам таштап аткан кезде, бай соодагер сыяктуубуз да биз. Айыбызды жашырып, жакшы жагын көрсөткөнгө аракет. Анан эртең үйлөнүп баш кошкондон кийин анан чыныгы жүзүбүз чыгып калат. Ошого жаштарга 3 жолугуш, 5 жолугуш дей албайбыз. Муктаждыктар болсо мейли 2 жолук жакшы көрө албай калсаң, мейли 3 жолук маселе жок. Бирок монча жолугуш керек деген шарт жок. Ушуну эле түшүнөлү, жолугушуу бул жагышуу эмес. Таанышуу эмес, жагышуу. Жагабы, жакпайбы, ошону чечишиң керек. Аллах разы болсун. Көп орчундуу маселени чечип алдык окшойт азыр. Анан дагы ошол үйлөнүүдөн мурда кайсы нерсени текшербесе кийин кеч болуп калат. Ушундай суроом бар экен. Үйлөнүүдөн мурда кайсы нерсени текшербеш керек? Ата деген сөзсүз. Ата теги дегенин ичинде тарбия камтылып кетет да. Тарбиялуу кызбы, тарбиялуу эркекпи өтө бир маанилүү. Эгерде жаштар менен сураса, бир эле критерий айтыңыз, ошо менен калам десе, жеке мен айтат элем, тарбия. Тарбия деген ошонун ичинде жан дүйнөсү, тарбиясы, дүйнө көз карашы, уядан нени көрсө учканда ошону алат. Ошо тарбиялуу жерден чыккан кыз, жигит буюрса сени жыргатат. Бүт нерсеси болсун, тарбиясы болбосо оор нерсе. Бул тарбиянын ичинде иманы да бар, инсабы да бар, бүт нерсеси бар да. Демек ошого кайсы жерден учкан, кайсы уядан учкан экендигини изилдеш керек. Ошону эме тактабай эле сүйдүм, күйдүм, жактырдым деп эле алып ала турган болсоң, инсан биз баары бир ошо көргөнүбүзгө тарта беребиз да. Эркек дагы, аял дагы үйдө көргөн нерсебизге тарта беребиз, кийин кеч болуп калышы мүмкүн. Бул бир тарабы. Экинчи тарабы, мен да азыркы заманда бир нерсени баса белгилеп айтат элем.
ден соолук маселесин да карап коюшсун. Эркек Азыр аялда. дагы жогорку кеңеште сунушталып атат деп угатабызбы? Эмеден алдын бир немеден өтүш керек деп текшерүүдөн жакшы өтүп нерсе коюш бул. Жакшы нерсе болгону ушуну баягындай барьерлерден кылып албашыбыз керек. Сөзсүз депчи. Болгону буну мындай түшүнүшүбүз керек, жаштар ден соолугу начар чыкса деле сен ошонуга кайыл болуп, макул болуп, тие бере турган болуп деңгээлде болуп калыш керек. Жаштар мынтип түшүнүп калбасын да, ушундай текшертип келип кокусу бир нерсе чыкса эле тийбей коем, албай коем. Деги ден соолугу каттай болгон ким бар өзүбүздө? Баардыгыбызда бир жерде бир нерсе чыгар. Болгону кандай эме чыкса деле өзүң ыраазы болсоң, тобокел кыла алсаң тие бер да. Кийин баягы тие болгондон кийин, алып алгандан кийин сен ушундай белең деп анан жакшы эле аялыңдан ажырашып, жакшы эле жолдошуңдан эки жолго түшүп калбаш керек да. Жакшы эле нерсе бул, ден соолугун тактабаш керек. Бирок ошол учурда деле дароо ажырашып кетүү дагы Жок. туура эмес. Баягы бизде жакшы кеп бар го. Ооруган өлбөй, ооруганды баккан өлөт дейт. Ооруп төшөктө жаткан мына өлөт деген ал өлбөй эле ооруду карап аткан адам өлүп калат дейт. Ошого ким өлөт? Оорукчан өлөбү, соо өлөбү? Бул да Аллахтан. Болгону сен кийин баягы күтпөгөн нерсең чыгып, бир стресс, депрессия болуп калбашың үчүн алдын ала билип ал, каршы тарабыңда эмнелер бар экенин. Ошонун баарынан кайыл болуп тие бер, кайыл болуп ала бер деген кеп да. Жакшы нерсе, ден соолукка эме кыл. Себеби биздин никеге туруубуздун өзүнүн максаттарынын бири урпак болуу. Ден соолукта бир маселе болгон болсо кандай болот эndi? Сырткы көрүнүш боюнча да айтып кетиңиз жана. Эркектер көбү мойнуна албайт, бирок эркектердин болжолдуу 95% сырткы көзүнө карайт. Караш дагы керек, нормалдуу нерсе бул. Ар бир эркек өзү сулуу деп эсептеген аялды албаса бир аз көйгөй жаралышы мүмкүн. Баягы кеп бар го, сулуу эмес сүйгөн сулуу дегени. Ар бир адам өзү сулуу деген адамды үйлөнүш керек. Эркек айрыкча. Эгерде өзү сулуу, өзүнө жаккан аялды албаса, эртең баягы бөлтүрүктү короого байлап койсоң, токойду башын сала берет, токойду карай берет дегенде болуп, эртең үйлөнүп алып дагы башка жактарды карап жүрө берип, үй бүлө талкаланып кетиши мүмкүн. Ошого ар бир эркек сырткы көрүнүшү сага жакса эле болду. Ошо өзүнө жакса ошол нерсе керек. Аялдар көбүнчө баягы орду бар эркек болсо, орду бар деген баягындай максаты бийик, максаты бар, бир нерсе колунан келген эркек болсо болду. Келип койгон эмес. Ушуну жакшы түшүнүшүбүз керек. Биз аялдар мынтип түшүнөт да биздегилер. Ушул жашка чейин бир нерсе кылып койгон эркек депчи. Бирөөнүн ооматы дейбиз го биз кыргызча. 40-та ачылат, 50-дө ачылат, 30-да ачылат. Болгону ошол ооматка бараткан анын эмеси барбы, мындай бир максаты, бир мүдөөсү бийикпи, бийик эмеспи? Жолу барбы, ошол жол менен баратабы? Ошол жолду баратабы, ошол керек. Азыр эч нерсеси болбосун ошол эркектин, бирок ошондой бийик максаттуу болгон болсо, бул эркек жакшы эркек. Буюрса багып кетет. Туура, буга чейин мындай жанагы тамырлап аткан дагы болушу мүмкүн да. Мындай сыртка көрүнбөйт, илим алып окуу жай, бирок сыртка көрүнбөшү мүмкүн. Эме жоомарт берешен эркектер трендте десем болот да, азыркы заманда. Ким көбүрөөк жоомарт болсо, ким көбүрөөк гүл берсе, ким көбүрөөк белек берсе, ошол биринчи орунда турат. Психологдордун кеби, менин кебим эмес, психологдордун айтуусунча, көбүрөөк белек берген эркектен күмөндөнүш керек экен. Алдап кетүү. Неге десең, анын эме кемчилиги көп да. Айыбы көп, ошону жашырып алат. Өзүнө ишенген эркек эми белек бербесин деген жок, берсин, бирок баягындай эле болуп эле, эме чымындай болуп эле жарыктын тегерегинде тегерене бербей, нормалдуу эле жүрөт да. Өз убагы менен көңүлүн көтөрүп турат. Бизде азыр жок, көп белек бериш керек, көп эме кылыш керек. Жаш жубайларга келсек. Жаш жубайлар алгачкы жылдарында же айларында нелерди билиш керек? Жаш жубайлар турмуш кургандан кийин эркек ушуну түшүнүш керек. Аялың сага аябай азыр муктаж да. Мындай элестетели, куруктагы жүргөн сууга түшүп калды деп кой. Же сууда жүргөн курукка түшүп калды деп кой. Ушундай сыяктуу эле да. Аябай сага муктаж. Болгону ошол муктаждыгыны бер, эл көзүнчө бербе да. Кайсы эл көзүнчө дегени? Ата тегиң, ата журтуң, апаң, энең, тууган уруң көзүнчө бай аялыңдын жанынан эле кучакташып ошонун жанынан эле чыкпай калба. Андай эмес. Эл жокто ушундай мол мээрим бер, ата ордуна ата бол, ага бол, эне бол да, мындай. Аябай сага муктаж да. Себеби алардан ажырап келди да бул. Аял киши ушу биринчи турмуш кургандан тартып эле эркекке ошол сен мындай айтканда баягы жетпей аткан нерсесини берген, мындай издеп жүргөн нерсесин таап алгандай бир эме жеткириш керек да. Баягы ушул неге эртерээк үйлөнбөптүрмүн болгон баягы дароо эле төшөк маселесин түшүнүп калбасын бул жерде. Мындай аялдык нерсени бере алыш керек да. Эркекке эмне керек? Эркекке мээрим, сүйүү баса белгилеп айтам, муну псевдопсихологдор эркектерди сүйбөгүлө деп айтат. Сүйүү да керек аял киши, берилип болгондо берилип сүйүп, жана
үйгө эркек чарчап келгенде бир атмосфераны баягы бойдок кезинен өзгөчө бир атмосфераны түзүп бере турганда биринчи күндөн тарта аял көрсөтүш керек. Ошондон кармап калса эркекти кармап калды. Кармап калды деген эркек күндө үйүнө шаша баштайт да. Биринчи күндөн атмосфераны муздатсак, аялдар муздатса, анда эркек акырындык менен жыла баштайт. Мен бул жерде бир тамаша иретинде айта кетейин, эркектин эси болбойт. Эркек жылуу жакка кача берет. Жылуу сөз, жылуу атмосфера, жылуу бөлмө, жылуу нерсеге кача берет эркек. Табият ушундай болгон. Ошол себептен аял жылуу сөз, жылуу ысык тамак, жылуу мамиледе болуп турса, эркек эч жакка кетпейт. Мен үйлөнгөндөн кийин дагы көптөр азыркыга чейин сурай берет, үйлөнгөн кандай экен депчи. Анан үйлөнгөн зор экен дейм да. Анан ачыктап кеткенде мен өзүмдү айтам. Мен бойдок жүргөн кезде үйгө барасың, өзүң тамак деле ичсең ичесиң, ичпесең жок. Үйүң ачык айтканда чачып жыйнаш керек. Мындай үйгө барганда дагы мындай эс ала албайсың да. Бүт нерсе эме кысып турат да, сен баягы чачылган, жыйналган эмес, тамак аш, идиш аяк болду болбоду биз эми эркектерде жуулган эмес болот, жуулган болот, ар нерсе болот. Бул нерсе эркекти өстүрбөйт. Ошо зор экен дагы деген жагы үйгө келгенде болду, эркиңсиң да, өзүң таштап коесуң. Атмосфера немеси, тамак ашың бар, кийимдериң таза. Эркектин эң таянган жери мамлекетте эмес да, үйү да. Чеби. Ошол жерде өзүнө хан сезет. Мен ушуну бир баса белгилеп айтайынчы. Азыр мындай психологдор чыгып атат. Эркекти эр кылганда, кара жер кылгандагы, хан кылганда, кул кылганда аял эмес, бул жомок деги бу деп. Булар ойлошот окшойт мынтип. Ар бир аял эркекти хан кылыш керек, падыша кылыш керек. Бул макал андай эмес. Ар бир аял эркекти үйүндө хан сездириш керек. Эркек үйүнө келип өзүнү хан сезиш керек да. Ар бир эркек эле хан боло албайт да. Ар бир эркек үйүндө өзүнү хан сезиш керек. Кандай сезиш керек да. Ошону сездирбей атпасаң, демек бул жерде ким жаман болот? Албетте аял жаман болот. Эркек өз милдетин аткарса, багып атса, коргоп атса, колдоп атса, болду, үйүндө хан сезиш керек. Аял дагы өзүнүн үйүндө ханча сезиш керек. Бүт нерсеси даяр болуш керек. Акча табам деп кыйналбаш керек. Бир нерсеге жетем деп кыйналбаш керек. Акча керек болсо абышка деш керек. Бүт нерсе даяр болуш керек. Ханча деген ушундай болот. Ар бир эле үй бүлөдө баары бир мындай казан аяк кагылышат, ар кандай учурлар болот. Ошонун бир формуласы барбы, бир чечүү жолу? Казан аяк кагышпаш үчүнбү? Жок, кагылышкан учурда чечүү жолу. Үй бүлөдө көйгөйлөрдүн пайда болуштугу көйгөй эмес. Үй бүлөдө көйгөйлөр пайда болгон кезде чече албаштык көйгөй. Үй бүлөдөгү көйгөйлөрдүн пайда болушунун сыры үй бүлөлүк жашоого тарбиянын жоктугунан болчу. Ата эне тарбиядан сус кылып койгон болушу мүмкүн. Эми кантип чечебиз десең, үй бүлөдө көйгөйлөр пайда болсо, айыптууну бир жерден изде. Каяктан? Күзгүдөн. Ошол жерде айып бар. Ошол адамдын анык айыбы бар да. Демек, ар адам айыбын өзүнөн издесе эле буюрса эме чечилет. Ошол көп уруша турган жубайлар ушун эсинен чыгарбасын. Бир келишпестикке келген кезде сен экөөң эле урушкан жоксуң. Эки чоң аскер, эки чоң армия урушуп атат. Кандай армия десеңер, биринчиден Балтабай, анан Айчапчап да. Балтабайдын накеси бар, нафсиси бар. Жана жанында дагы шакеси бар, шайтаны бар. Үчөө болду. Үчөө деген бул көптүк, бул бир армия болду. Айчапчаптын дагы нафсиси бар, шайтаны бар. Болду, эми ушу эки армия бири-бири менен кагылышып жатып калат. Аял кишилер өзгөчө эмоционалдуу болот. Өзүнү карман албайт. Карман албай калат. Эркек бир аз сабырдуу болсок, бир аз оор басырлыктуураак болсок, аялдын анча-мынча сөзүнө кулактын үстүнөн өткөрүп койсок, эркек бир ачка келип, бир ачуулуу келип, бир аз бакыр өкүрүп койгондо аял бир аз түшүнүп койсо эле, ушундай конфликт чыкпайт иншалла. Демек ошондой учурда күзгүнү карашыбыз керек. Күзгүнү караш керек. Ошо күзгүдөгү адам сөзсүз күнөөкөр. Мындай эме менен жашасын, мен жаштарга айтарым. Урушпай үй бүлө болбойт. Пайгамбар алейхисаламдын үй бүлөсүндө да келишпестиктер болгон. Нормалдуу нерсе бул. Бул себеби эки бөлөк жыныспыз да биз. Ал башкача ойлонот, биз башкача ойлонобуз. Экөөнүн ою бир жерде чыгыштыгы 100% бул мүмкүн эмес. Жакыныраак чыгышы мүмкүн, бир жерден чыкпайт. Кандай уран менен жашашыбыз керек? Урушабыз, талашабыз, кырылышабыз, эч качан ажырашпайбыз. Бизде аз жаштар мондай, урушпайбыз, талашпайбыз, сүйүшөбүз, күлүшөбүз, дароо эле ажырашабыз. Жакшы эле жашап отуруп эле урушпай, талашпай деле ажырашып атат. Не болду? Сүйбөй калдым болду да. Көңүлүм болбой калды деп. Үйлөнгөндөн кийин дагы мындай дагы да духтуу болуп, аппетитиң ачылып, башкалары дагы кооз көрүнө баштайт экен го. Эркек кишиге айрыкчачы. Эгер ошол учурда да сиз жана айтып кетмекчи, аманатка бек болбосок, ыйман деген нерсе бизди кармап турбаса, анда оттоп кетүү бойдок кездегиден дагы да көбүрөөк. Мен ушул жерде айтар элем, кошо кетким келип атат. Ойноштук зинаны
менин баамымда да жаңылып эле калбасам бойдокторго караганда үй бүлөлүүлөр көбүрөөк жасайт. Неге? Ал дамытатып калган да билет, бойдок дамытата элек болушу мүмкүн. Ал жаңылып эле бир иш кылып албаса ал нерсеге барбашы мүмкүн да. Бир үйлөнгөндөр көбүрөөк барат да бул нерсеге. Дагы бир маселе, ошону коомчулук билиш керек. Канчалык жараны жашырып эме жапкан сайын ал ырбап чирип кете берет да. Баягы ооруну жашырсаң өлүм ашкара кылат дегендей. Бизде бир маселе бар. Азыркы үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү 70-80% болжолдуу бир темадан бузулат. Кайсы темадан бузулат? Эркеги бирөөнү таап алат, бирөөнү сүйүп калат же бирөөнү жазышкан. Кыскасы үчүнчү адам. Муну канчалык жабып жашырбайлы бар бул тема. Мунун бирок чечүү жолу дагы бар. Ушул чечүү жолун эми бул жерде азыр толук баарын айтып бере албайм, убакыт кыска болгондугу үчүн. Ушул нерседе динибизге, улуттук баалыкка кайтмайын чече албайбыз. Улуттук баалыкка кайтабыз, диний баалыкка кайтабыз, ошондо эркек дагы аманатына бекем болот, аял дагы өз эмесине таат карат, бактылуу болушат. Көбүнчө ошо динди да бияка сүрүп коюп, улуттук баалыкты сүрүп коюп, жана жараны жашыра берсек, ал ырбабы азыр ажырашып көп болот. Ошол учурда акыл эмес, көбүнчө эмоция, нафс менен аракет кылгандыктан дароо ажырашып кетүү мүмкүн экен да. Аллах сактасын да. Анан бизде үй бүлөдө милдет деген маселе бар го. Эркек бага милдет, аял милдет, ушуга милдетти деген. Ушуну милдет деген сөздү кантип жумшак жеткиризе болот? Милдет, мунун милдети деп, мен милдет деп айтып алатам. Орду, максаты, жоопкерчилиги кандай болуш керек? Эркек менен аялдык. Эми ушундай бир нерселер бар, аны ошол өз эмесинде услугунда жеткирбесек жетип барбайт да. Мисалы азыр туура айтып атасың, негизи милдет деп айтсак көбүнчө аялдар жамааты чычалап секирип чыгып кетет да, мен эмне милдетмин депчи. Бирок ошол эле аялдар банкта бир жерде иштейт, менин милдетимде иштей берет. Мындан эч кандай ардамбайт, секирбейт да. Үйгө келгенде эле милдет жок болуп калыш керек да. Тилекке каршы. Мындай эмес. Бул эми жылуу жумшак жеткириштин деле кажети жок. Негизи эми аябай жумшак жеткиргибиз, көңүлүн оорутпайлы десек, мындай дешибиз керек болот. Ушул иштер сага тиешелүү дешибиз керек болобу да, билбейм да. Ушул иштер сага тиешелүү деп койсок, балким мен кылат экенмин деп калабы деген да. Эми милдет демекчи айта кетейин, ушуну баса белгилеп, үй бүлөдө бузулуп аткан себептердин бири ушул дагы. Эркектин милдети, менин милдетим, сенин милдетиң. Үй бүлөдө ушу милдет немелер биринчи азыр көбүнчө укук боюнча кетет. Укук, менин укугум элечи. Милдеттер унутуп калып атат да. Анан бирдиктүү пропаганда кетип атат. Эркектин гана милдети, аялда эч кандай милдет жок деп. Баса белгилеп айтам. Эркек кандай үй бүлөсүн багууга милдеттүү болсо, аял дагы ошол табып келген нерсени жайгарууга милдеттүү. Кааласа да, каалабаса да. Эркек дагы мен бүгүн жумушка чыккым келбей атат деп жата албайт. Ооруп калсаң маселе жок. Каалайсың жумушка чыгасың. Муну дүйнөлүк психолог, Түркияда бир мыкты психолог бар, Фатих деген мыкты инсан, ошол киши айтат. Эркектин табиятынан табармандык дейт. Айткан табиятынан бир ууга чыгып, аңчылыкка чыгып бир олжо алып келиш керек дейт. Аялдын табиятынан ошол келген олжону жайгарыш керек дейт. Эгерде азыркы замандын аялдары келген олжону дагы кесип, бычып, бышырып бир нерсе кыл деп эркекке жүктөсө, эркек табиятын жоготот дейт. Бар нерсени жайгара турганга гана чектелип калат дейт. Аял бар нерсени жайгаргандан мен табуучулукка өтөм десе, ал аялдык сапатын жоготот дейт. Бул өз динибиздеги эле нерсени психология тили менен түшүндүрүп берип атат. Ошого эч качан деп айтат, ошол киши да айтат, эркектериңерди үйдө келип тиричилик кыл деп милдеттүү кылба дейт. Аялыңарды дагы чыгып көчөгө чыгып мени бак дебе дейт. Бул табияттарды буза турган нерсе да. Табияттар бузулду, үй бүлө бактылуу болбойт. Ар адам өз табиятында калса, эркек эркекте, аял аялдай болуп калса, ал жөн эле баягы аял аялдай деген чачын узун кылып алып эркек чоң болуп алып эмес. Функцияң дагы аялдай болушуң керек. Эркек дагы функцияң дагы аял эркектей болушуң керек. Ошондо үй бүлө сакталат. Биз азыр мондай кылып калганбыз. Эркекти да иштетебиз, аялды да иштетебиз. Үйгө келгенде аялды да иштетебиз, эркекти да иштетебиз. Бул феминизм бул. Феминизм эмне десең, феминизм үйдөн чогуу чыгабыз, үйгө кошо киребиз, чогуу киребиз. Ашканага чогуу киребиз, ашканадан чогуу чыгабыз. Мына бул феминисттик. Бул учурда мындай башында айтып кеттик го, үйгө барганда кандай сезип эс алып каласың депчи. Бул жок болот экен да. Абсолютно экөө тең иштесе. Экөө тең чарчап келсе, каяктагы эме хузурда, каяктагы мындай тынчтык, куттуулук каякта бар. Ооба, негизи үй бүлөлүк жашоону адамдын дүйнөдөгү бейиши дейт го. Үйгө келген кезде бейиштегидей мындай жыргал жашоо болуш керек да. Азыркы феминизм пропаганда кылганда экөө тең талалап кетсе, ал бейиш жок болот, тозок болуп кетет. Топтора. Анда эч кандай жөн эле мындай легал ишки деп коет го, ошондой эле мындай расмий түрдө үй бүлө бар болду. Бакыт биз нике кыйып коюп эле болду эмес да. Ар бир көз ирмемден
бактылуу болуп жашашыбыз керек. Ошол айыл менен жашап атканыбызга бактылуу болушубуз керек. Жолдош менен жашап атканга бактылуу болуш керек. Азыркыгандай эмес. Жөн эле аталыш эле үй бүлө. Балдары талаада, аялы талаада, эркектери талаада. Баардыгы курсагын тойгозуп келип алып кечинде жатып алышат. Бири менен иши жок. Кудай сактасын. Эгер ошо биз үй бүлөбүздү Куран хадистегидей бир үй бүлө кылсак, анда мамлекетибизге да чоң таасири бар да. Кичинекей үй бүлө, кичинекей мамлекет. Үй бүлө бекем, мамлекет бекем. Үй бүлө талкууланса, ыдыраса, мамлекет ыдырап кетет. Кудай сактасын. Феминизм боюнча эме кеп козголуп калды, ошол боюнча да айтайын. Менин эмем боюнча Кыргызстанда азыр айрыкча мондай маселе бар. Биз азыр феминист десе баягы фиолетовый байрактарын көтөрүп эле 8 мартта чыккандарды билебиз го, феминизм деп. Муну мен экиге бөлгүм келет да. Феминизм, расмий феминизм жана бейрасмий феминизм бар. Бул кандай десең, байрак көтөрүп чыккан, баягы төрөйм, өзүмдү өзүм билем, өтүгүм төргө эмес, төбөм эйлем дегендер бар го. Булар бейрасмий феминизм. Буга толук кирип кете турган болсок, динден чыгара турган нерсе бул. Динден чыгара турган нерсе. Бейрасмий феминизм эмне десең, бейрасмий феминизм тилекке каршы расмий феминизмге караганда 90% көп. Бул жолдо. Азыр оронгон, жол салынган, көйнөк кийген, илим алган, таква ашка, устаз ашкаларыбызда дагы кээ бирки эркектин деген устаздарда дагы болушу мүмкүн да, алымдарда деле болушу мүмкүн да, кээ бирлерде. Кээ бирки эркектерде болушу мүмкүн. Кандай мисалы, эркектерге бир феминист экенин мисал келтирейин, бейрасмий феминист экенин. Сен бир кесиптин эскенсиң, иште дейт аял. Ал намаз окуйт. Таква эркек аялын кошо иштеткенге милдеттүү кылып аткан, бул феминизм анан эмне бул? А өзүнө сен феминистсиң десең, сени сотко бериши мүмкүн да. Аялдарда феминизм, бейрасмий феминизм кандай? Кече эле бирөө жазып атат ошо астына эме деп. Аял эч нерсеге милдеттүү эмес дейт. Жолугу бар, көйнөгү бар, таква, Курандан сабак берет деги бул. Эч нерсеге милдеттүү эмес. Аялды тек гана сүйүп, күйүп гана жашаш керек дейт. Үйдө тамак бышуу, бышпоо эркектин милдети болот. Аны кааласа өзү бышырсын дейт, кааласа сатып келсин дейт, кааласа дейт, эме дейбиз го, кызматчы алып ошол бышырсын дейт. Бул эч кандай шариатта жок, эч кандай милдет эмес дейт. Кудай сактасын. Баса бергим келет, эркек кандай жана жогоруда айткандай табууга милдеттүү болсо, аял үйдө тиричиликти кылышка милдеттүү. Улуттук баалуулукта да милдеттүү. Бизде Ханафи мазхабта дагы аял үй тиричилигин кылышка милдеттүү. Алдындарын кеби бар, китептерде тактап келет ушул боюнча. Өз улуттук баалуулуктар деле биз ислам деп атабасак деле ошо динде эле жашап аткан экенбиз да. 99% динде. Анча мынча эле салттарыбыз туура келбесе шариатка, калган 99% динде. Улуттук баалуулук деген сөз бул дин деген сөз. Дин деген сөз ошо улуттук баалуулук. Биздин ата бабалар ушунчалык кыра кылышкан, динибизди салтташтырып койгон да, метип көндүрүп коюшкан. Машалла. Дин деп атабай эле каны жаныбызга сиңдирип коюшкан да. Биздин ата бабалардын таалим тарбиясы өзү ошо дин. Жашоо турмушу, жашоосу өзү дин ошо. Жанагы сөз бар го. Дин менен жашаган бактылуу болот депчи. Ол дин менен жашоо деген жөн эле намаз окуп коюу, мечитке барып коюу эмес экен да. Жок. Ушуну да бир аз ачыктап кетсеңизчи. Бизде жана дин менен жашоо деген баягы 24 саат диний эмелер менен жашаш керек деп ойлойт да, зикир кылыш керек, намаз окуш керек, ушул нерселер менен жашаса диний жашоо деп ойлойт. Сен 24 сааттын ичинде күнөө кылбасаң, мүмкүн болсо күнөө кылсаң да тобо кылсаң, аз кылсаң, шариат чегин бузбасаң, мына ушул өз дин менен жашоо. Өз дин менен жашоо. Демек шариаттын чектеген чектеринен чыкпасаң, сен диний жашоодо жашап атасың, бактылуу болосуң. Ошол жашоодо кантип сен бактылуу болосуң десең, диний жашоодо. Бакыт неде да? Бакыт неме болот? Бакыт жүрөктүн тынчтыгында. Жүрөгүң ошо дин менен жашаганыңда бактылуу болот. Ошо дин менен жашагандыгың, улуттукпу жашагандыгың. Кыргызча эле жашайлы. Дин менен жашап атасың ошол. Кыргыз бардык намаз окуй беле, илгертен окуйт эле. Ошондой эле жаша. Кыргыздын бардык аялдарында жолугу бар беле, жолугу бар эле. Ошону менен эле жаша. Кыргыз эч качан күйөөсүнө мындай сенсиреп, же болбосо мындай айтышып бакырышкан аял болгон эмес да. Кыргыздын эч бир эме эркеги аялына зордук зомбулук көрсөткөн эмес да. Ичип келип алып эле бир жинде болбосо. Демек ошо улуттук баалуулук менен жашаганың, дин менен жашагандыгың жүрөгүң тынчтанат. Бирөөдөн үмүт кылбай жашайсың, бирөөгө кул болбойсуң, көңүл каалооңо кул болбойсуң, бактылуу жашайсың. Тепшини бир челектин тешиги болсо, канчалык үстүндө суу куйсаң дагы, кыйратып намаз окуп, тахажжуд окусаң дагы түшүп калат. Түшүп кала берет ал. Ал ошондо таквачылык менен жамалсаң, тоспосоң. Ошол. Беш тыйын экен да пайдасы. Ушул жерде дагы кошо кетким келип атат. Эме деп диний жашоо десе эле бизде баягы оронуп, анан сакал коюп, ушинтип артта калып калган деп ойлойт да азыркы жаштар, көпчүлүк коом. Андай эмес. Диний жашоо деген заманбап жашоого эч кандай каршы келбейт. Диниңди бекем карманган, улуттук баалуулугун карманган эч кандай бир замандан артта калып калбайсың. Ошо эл колдонгон телефон колдоносуң, эл колдонгон унааларда жүрөсүң, эл жашаган үйлөрдө жашайсың, эч кандай муну шариат тыйып салынбайт. Дагы кызыгы, динге бекем болгондор улутуна бекем болгондор. Байкасаң, эме жыйындарда
калпакты тыгыз катар кийгендер бар да кимдер? Жалаң диний өкүлдөгүлөр. Ал эми диниден узагырактардын бирөөсүндө башында мисалы калпак болбошу мүмкүн. Ушул жерден эле түшүнсөң болот да. Динди ким сактап келатат бизге? Эмен улутубузду, улуттук населди ушул динине бекемдер сактап келатат. Болбосо араб кул андай мындай деп айыпташат. Бизди Айыпташат. арабташтырып атасыңар деп дин улуттуктан узакташтырып. Ошонун өзүнүн жолугу жок. Ошонун өзүнүн башында мисалы калпагы жок болушу мүмкүн. Европанын белгилери бар өстөрүндө. Атанын үй бүлөдөгү акыреттик жоопкерчилиги тууралуу да бир аз кеп кылгым келип атат да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде куллукум раин ва куллукум масулун ан раияти. Ар бириңер силер жооптусуңар дейт. Өзүңөрдүн кол астыңардагылардын бардыгына жооп бересиң. Жумушта болсо жумушта, үйдө болсо үйдө. Эми үй башчы ким? Үй бүлө башчы эркек. Эркек аялыңа да жооп бересиң, кыз бала чакаңа, уулуңа ар бирине жооп бересиң. Бизде азыр көпчүлүк эркектер каржылап койсом, окутуп койсом, жакшы карап койсом эле болду дейт. Жок, таалим, тарбия бербесең акыретте булчун сура аласың. Баланын акысы ата энесинде жакшы таалим, тарбия алыш керек. Не үчүн баягы ойноштуктан төрөлгөн балдардын намазга өтүүсү макруh деп айтабыз го, фикта, имамдыкка өтүштүгүн. Бул тарбиясы жоктугунан дейт. Азыркылар нике менен бала төрөлсө дагы тарбия бербей койгондугун ойноштуктан төрөлгөн баладан эч кандай айырмасы жок. Ойноштуктан төрөлгөн балада тарбия болбойт да. Себеби атасы болбойт да. Энеси болбойт, эч ким тарбия бербейт, ошол себептен бузуку тарбия болот. Демек, никеден төрөлсө деле балаңа тарбия бербесең, тигинен эмне айырмасы бар? Ата эң бир жооптуу. Азыр коомдо аялдар бузулду дейбиз. Туура. Мунун ичинде эмне бар? Эркектер көбүрөөк бузулду. Ошо бузулуп аткан аялдардын эркеги жокпу? Атасы жокпу? Агасы, энеси жокпу? Ошолор кезинде тарбия бергенде, кезинде тарбиялап калганда, ажан аялдар, жаман аялдар дегендерибиз бар го, ошолордун баардыгы чыкмак эмес. Эми эркектерибиз бузулуп, аялдарыбыз да бузулуп атат. Кайсы элде көрсөң алсыз айыпты, ошол элдин эрлерине кой айыпты деп бекерден айтылбайт да. Ошого эме эркек оңолсо бүт аалам оңолот. Эркек өздүгүнө кайтса, мусулмандыгына, улуттук балуна кайтса, аял бала чакасын бекем жакшы кармайт. Бекем деген жакшы маанидә кармайт, тарбиялайт. Кыздарын да жакшы карайт, баласын да жакшы тарбиялайт. Анан коом оңолот. Эркек бузулду, балык башынан сасыйт. Эркек бузулду, аялдарына кенен кесир коюп койду, аялдары мыкты эле эркекти жамандыкка чыгарып, үй бүлөсүн талкалап бузуп алышты. Аллах разы болсун. Анда дагы бир орчундуу суроо, бирок көп узатпай мындай далилдүү кыска жооп берип койсоңуз. Дайыма эле көйгөй болуп келаткан көп аялдуулук маселеси. Бул көп аялдуулуктун негизи кандай? Хикматы, эрежеси кандай учурда болот, кандай учурда болбойт? Ушу боюнча. Сиздин жоопторуңуз да аябай жакты да, ыр менен кыска нуска. Бул көп аялдуулук боюнча негизи канча куплеттен турган ыр бар болчу, эми убакыт азайып калган үчүн аны айта албайм. Дагы бир кезик калсак буюрса айтып берермин. Көп аялдуулуктун эми азыр мен айтсам ошого чакырык да түшүнүп калбасын. Мен шариатта айтып атам. Албетте бул бизде мыйзам бар, тыюу салынган, чакырык маанинде айткан жокмун. Ушуну түшүнүш керек. Ар бир эркек, ар бир аял өзүнүн мусулман кыргызмын деп эсептесе, диниңде да бар, жана ар бир кыргыздын канында бар. Туура. Бир жолу сабак өтүп атсам, тарыхчы эже окуп калыптыр. Менде окуучуларданчы. Анан мындай дейт: "Устаз, ушул сөзүңүздү окуп ошолбойм" дейт. Ар бир кыргыздын канында бул нерсе жок дейт. Макул дедим. Макул деп чыкпадым. Кийинки сабакта келип айтып атат: "Устаз" дейт, "Мен изилдеп көрсөм, менин дейт бир чоң атам экинчи, үчүнчү аялдын баласы экен." Ар бирибиздин бир өзүнөн чыгат да, бул мындай нормалдуу нерсе. Бирок азыр монтип калышпады, мурда согушта алган тигиде, азыр согуш болбой кырылып атабыз биз азыр. Согуш болбой татыктуу эркектер жок. Мындай чыган эркектер жок да. Канчалаган жакшы аялдарыбыз бар, жакшы эже карындаштарыбыз бар, айыласыдан ар кимге тийип атат. Зөөкүрлөргө тийип атат, башка жаман динсиз улуттарга тийип атат. Менин пикиримде мурдагынан дагы азыр көбүрөөк эме да, орчундуураак, зарылыраак да. Бир чаган алымдардан бирөө Кыргызстанга келип мындай дедиле: Кыргызстандагы мусулман эркектерге экинчиге үйлөнүштүк важып болуп калыптыр деди. Эмне? Сыртка чыксаң бүт аял да. Карабайын десең жарым жалаңач мисалы үчүн. Кантип эми болот? Көрбөйүн десең алдыңдан чыкса да, кантип эми болот? Кызыктырат. Болбой эле күнөөгө кирип кетип азыр кээ бир аялдар мындай дейт: күнөө кылсаң күнөө кыл, зина кылсаң зина кыл, бирок тиги нерсе болбосун. Экинчине чыксаң болбойт. Бул кандай мусулманчылыкка, улуттук балыкка туура келет. Эми бирок ушул нерсени көбүнчө байкабайбыз да. Биздин азыр эже карындаштарыбыздын баардыгы каршы чыгат дагы. Каршы тарапта бир зордук зомбулукту эстебей калдык да. Бизде ушундай бир тентек эркектерибиз бар. Эл дүрбүсө эшек кошо дүрбүп эле
мен эркекмин деп эле ала берет эркимди, анан тиякта бирден экиден аялдары бирден экиден бала менен калып кетет. Мындай эркектер жазалаш керек. Мамлекеттик деңгээлде да жаза деген жакшылап соттош керек да, тарбиясын көрсөтүш керек. Тек гана чыгаандар гана кыла турган нерсе да бул. 100 эркектен балким 5 эркек гана, балким 10 эле эркек. Кандай эле ар бир эркек Алымбек таткан эмес, кандай эле ар бир аял Курманжан таткан эмес, ар бир эркек эле буга таттуу эмес. Ошондой эле бунда баса белгилеп айтайын, ар бир аял эле биринчи аял болгонго таттуу эмес. Ушуну эстен чыгарбаш керек. Кээ бир аялдар бар 4-күнкү да таттуу эмес. Кээ бир эркектер бар аял алганга таттуу эмес. Үйлөнгөнгө болбойт аны. Себеби бакпайт ал. Жоопкерчилигин албайт да. Ошого ар тараптуу ойлоп, кыргыздын демографиясын күйгөн, мамлекеттин келечегин ойлогон адам буга эме каршы чыкпасын. Себеби динне каршы чыккан болот. Эме колдобосун, бирок каршы чыкпасын. Динден дагы өзүнө керектүү, нафсине пайдалуу жактарын алып туруп, белгисин калтырып койгондор да бар. Жыйынтыктаңыз эми анда акыркы сөзүм эме менен бир ыр менен жыйынтыктайын анда. Болот. Ыр менен жыйынтыктайын. Менин бул кептеримден ушундай бир тиги тараптан караганда бир аялдарга душмандай, бир эркектерге тарткандай туюлуп калышы мүмкүн да. Ушул акыркы сөздөрүм, баардык сөздөрүм калыс адилет айтылгандыгыны тасыктап турсун дегим келип атат. Кайсыл эркек аялдар жаман десе, ал эркектин башы жок да. Кайсы аял эркектер жаман десе, ал аялдын да акылы эмеси жок да. Эркектер жаман эмес. Жаман эркек бар. Аялдар жаман эмес. Жаман аялдар бар. Эми коомчулукка кайрылып ушу менен жыйынтыктагым келип атат. Аялдар бар, аалам бар. Аялдарсыз аалам тар. Акылман чыкса алганың, анда күндө үйүңдө майрам бар. Маша. Эриң менен эркинсиң. Эриң менен эркинсиң. Эркексиз сен эч кимсиң. Эстүү чыкса тийгениң, эки дүйнө бакытына жетипсиң. Маша. Ушуну түшүнүшүбүз керек да. Андан кийин аял эркек бир бүтүн. Эркек аял акак суудай бир жутум. Араларына жамандарды аралаштырып бөлбөгүн. Акылыңа кел, бекем карма, бир тутум. Экөөнү эркек аялды бөлбөй бир тутум кылып карма дагы, бекем кармап кал, үй бүлөң сакталат иншалла. Акыркысы ушул эме менен жыйынтыктайын. Бир тууганым берем сага күбөлүк. Бактылуу болгуң келсе түбөлүк. Батыш, чыгыш же башканы ээрчибей, бекем карма, шарият салты түбөлүк. Машалла. Алла разы болсун. Чоң рахмат, чакырганыңа Алла разы болсун. Сизге да чоң рахмат. Убактыбыз тар болуп калды. Азыр жумага кечигип атабыз. Ошол үчүн бүтүргөнү туура келип атат. Биз да бүтүргүбүз келбей атат. Негизинен айта турган көп сөздөр бар экен. Сиз дагы жакын арада ажыга кетип атыпсыз. Ажы башчы. Сиздин дагы ишиңизге Аллахым жеңилдик берсин. Рахмат. Бизге, анан көрүүчүлөргө дагы ошол ажыда кабанасында силерге дагы жамаатыңарга, командаңарга ийгилик. Ушундай бир жакшы эмелерди чыгарып, элге руханий жакшы багыттарды берип, ишиңер дагы да илгерилей берсин. Шайтан кууп жетпесин. Жакшылыктардын эшигин ачкыла, жамандыктардын эшигин жапкан мыкты инсандар боло бергиле. Аллах разы болсун. Ар бириңерге үй бүлөлүк бакыт. Ушуну менен биздин берүүбүз таягына жетти. Катталып бөлүшкөндү жана жактыруу белгисин басканды унутпаңыздар.